Алла Таалам сактасын. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан сактасын. Өзгөчө Алла Таалам баарыбызды жаман мүнөздөн, жаман амалдардан, жаман каалоолордон, капырлыктан, жакырчылыктан, кабырдын азабынан сактасын. Аллахым баарыбызды жакшы адамдардан, оңолгон таза адамдардан, имандуу адамдардан, ибадаткөй адамдардан, берекелүү адамдардан, бактылуу адамдардан кылсын. Башкаларга дагы жакшылыгына себепчи болгон, бейишине себепчи болгон, бактысына себепчи болгондордон кылсын. Адашкандардан, адаштыра тургандардан кылбасын. Өзү адашып, башкаларды адаштыра тургандардан кылбасын. Тугандар, адам баласы дайым, күн сайын өткөнгө чейин, дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин өзүн эсептеп жүрүш керек экен. Өзүн кичине жүрөгүн карап, амалдарын карап, кулк мүнөзүн карап, ибадатын карап, Аллага болгон ишенимдерин карап, өзүн амалдарын өзү эсептеп жүрүш керек. Себеп дегенде мындай экен да, оңолуу акырын экен. Аста дегендей бузулуп, бузулган бул бир паста дегенде тез эле адам бузулуп кетет экен. Бул бар нерсе. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим 23 жылда түштү. Оңолуу адамдыкы акырындык менен, Кур'ан үйрөнүү акырындык менен барып туруп, машаалла. Сабырдуулуктагы, шүгүрчүлүктө жакшы сыпаттардын бардыгы. Оңолуу, тазалануу акырындык менен кетет. Жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды бүткүл ааламга мээримдүү жашоону үйрөтүү үчүн жиберген. Ырайымдуу жашоону үйрөтүү үчүн жиберген. Алла Таала пайгамбарыбызга толук 24 саат ырайымдуу, мээримдүү, боорукер, таза жашоону өткөрүүнү, ошол жашоонун жол жоболорун, эрежелерин берип жиберген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү. Өзүнүн доорунда дагы, андан кийинки ушул доорда дагы, bundan kийинки кыямат күнгө чейин канча адам баласы келсе, эркек аял, баарына жашоону өткөрүүдө, бактылуу болууда үлгү. Чырайлуу үлгү, кооз үлгү. Чырайлуу өрнөк, кооз өрнөк. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн Мухаммад алейхиссаламды эң чырайлуу өрнөк бар, эң чырайлуу үлгү бар. Мухаммад алейхиссаламды карап, түздөнгүлө, өзүңөрдү оңдогула, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн, кылган амалдарын жашооңорго алып келип нурлангыла. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жүзүңөр жарык. Аз жашасаңар да, көп жашасаңар да бактылуу. Балалуу болсоңор дагы, болбосоңор дагы бактылуу. Бай болсоң дагы, болбосоң дагы бактылуу. Оорусаң дагы, ден соолук жакшы болсоң дагы бактылуусуң. Эгерде пайгамбарыбыз бизге алып келген жашоонун жол жоболорун кармансак. Сахабалар карманды, улуу даражага жетишти. Алардан Алла разы болду. Алла Таалам алардын артынан жакшы ат калтырды. Жакшы из калтырды. Кыямат күнгө чейин келе турган үммөттөргө сахабалардын сөздөрү шарият болду. Алардын ижма, бирдиктүү чечимдери, алардын Аллаху акбар ибадаттары, даваттары, алардын бүткүл ааламга болгон динди таркатуудагы курбанчылыктары, Аллах, мисалы жок үлгү. Бул пайгамбарлардан кийин сахабалардын улуу даражасы.